Gün okuyası бұл мамлекетіміздің тарихындағы ең қарғашалы оқиғалардың бірі бойынша естен қалды да. Демек, ушул қарғашалы оқиғалардың қайсы бір деңгейінде зиянын қабыл алған, зияны тиген адамдарға ошол өкүнүчүн, кайгысын жеңилдетиш бүгүнкү күндөгү бийликтин түздөн-түз милдети. Эгерде биз дагы деле ошол июнь окуясына тиешелүү болгон күнөөкөрлөрдү, ошолордун башчыларын, ошолордун катышуучуларын, ошолордун аткаруучуларын жазая албасак, жазага тарта албасак, жазага ким тартыш керек? Жазага бийлик тартыш керек. Эл тартпаш керек. Эл жазага тарта турган болсо, чоң тополоң болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бийлик ошол адамдарды жазага тартыш керек. Эгерде ал адамдар жазага тартылбай турган болсо, анда ушул окуялар кайрадан кайталанышы мүмкүн. Муну биз эсибизге туюшубуз керек. Бул кимдин бийлиги болот? Отунбаеванын бийлиги болобу? Атамбаевдин бийлиги болобу? Текебаевдин бийлиги болобу? Же болбосо бүгүнкү күндө Жээнбековдун бийлиги болобу? Айырмасы жок. Ким болсо дагы бийликте отурган адамдар жазага тартууга милдеттүү. Ошондуктан бул маселеге али чекит коюлу элек. Мен ушул маселени 2010 жылы 10 июндан 15 июнга чейин түздөн-түз 5 күн ушул окуянын катышуучусу катары көптөгөн фактыларды, көптөгөн адамдарды, көптөгөн тарыхый окуяларды бүгүнкү күндө эсимде кармап жүрөм. Сампадагы кыргын тууралуу үрөйшүрган суукка бар, камкорлордун чеңгелинен суурулуп чыгып, качып кетүүгө үлгүрүшкөн адамдар аркылуу желдей тез тарады. Жалал-Абад шаарынын четине Гогарт тараптан келген 20 миңдей кыргыздар чогулуп, Камчыбек Сампадагы куралчан адамдардын камкорлуктары тууралуу ошолордон укту. Камчыбек ташыйып, буйдалбастан элге кайрылды. Сампага мен өзүм барам. Болгон окуяны ошол жерден билип, анан сиздерге так маалымат алып келем деди. Чогулгандардын ичинен бирөө: "Эй, Сампадагы куралчан адамдар сенин ким экениңди билишпейт. Алыстан эле атып салышат. Барбагын, бизде так маалымат бар" дешти. Камчыбек элге: "Эмне болсом да мен барамын. Силер ушул жерден жылбай мени күткүлө" деди. Жанына айдоочусун дагы бир адамды алып, Сампаны көздөй жөнөдү. Сампага кетип атканда жол таптаза, тып-тынч, бир дагы машина жок. Мен ушул маалдарда эсимде бар, азыр эстей турган болсом, ошол маалда керек болсо жаныбарлар дагы көчөгө чыкпай калган экен да. Чымчык дагы учпай калганбы, канаттуулар дагы жок болуп калганбы деп ойлойм да. Айлана тым-тырс. Эч ким жок. Эч бир адам жок, кыбыр эткен жан жок. Бардыгы тып-тынч. Анан ошондо ошо машинеде Сампага келатып ойлоп келаттым да, эмнеге мындай болуп атат депчи. Чындыгында Сампага келгенимде мен ошол жерде көрдүм күйүп турган машинелерди, ошол баягы нефтини жолго чачып, машинанын покрышкаларын өрттөнүп аткан покрышкаларды көрүп, анан ошол трассага эле машинамды токтотуп, бурулуп эле караганымда көлөкөдө, ушул талдын көлөкөсүндө бир көп мындай адамдар турганын көрдүм да. Анан ошол адамдарга карай жөнөдүм. Ал адамдарга барсам, ал жерде бир 100дөй адам турган экен. Баардыгы куралданган, куралдарын ачык эле көтөрүп турушат. Автоматтары бар колдорунда, мынтыктары бар, ачык эле көтөрүп, ачык эле желкелерине салып алып карап турушат да, мен эмне кылар экен деп. А мен эч кандай куралы жок, ошол жалгыз эле ошол жерге бардым аларга. Барганда мени жакшы эле тосуп алышты. Алар менен анан сүйлөшө баштадым. Аларга айттым: "Мен эмнеге мындай кылып атасыңар? Эмнеге күнөөсү жок, бейкүнөө көчөдөн өткөн жүргүнчүлөрдү токтотуп, ошол жерден ушул адамдарды мыкаачылык менен ошолорго мамиле кылып атасыңар? Эмне үчүн? Канундун кандай себеби бар?" деп сураганымда алар айтышты: "Биз деди өзүбүздү коргоп атабыз" деди. "Өзүбүздү коргоп атабыз. Биз коркуп атабыз. Сузакка бирөөлөр кирип, биз дагы ушул мына Жалал-Абадтагыдай же Оштогудай болуп, бизде чаң тополоң болбосун. Бизде дагы ушу кирип кыргын болбосун деп коркуп атабыз" деди. Мен айттым аларга: "Силер бул маселени токтоткула. Сөзсүз түрдө жооп бересиңер. Ар бириң жооп бересиң. Ошол адам, өлгөн адамдардын тууган уругу бар, бала чакасы бар. Жок дегенде мамлекет деген бар.
ошол адамдарга көрсөткөн мамилеңер үчүн жооп бересиңер деп айтсам, алар айтты, бизге бир гана нерсе керек деди. Бизге деди, сузакка эч ким кирбеш керек деди. Бизге ким кепилдик берет? Ошондо мен айттым, мен кепилдик берем дедим. Биз ошентип алар менен кол алышып, ал жерден чыктым. Чыгып, кайра машинага карай жөнөдүм. Ошону менен сампа токтоду. Сампа ошону менен токтоду. Ал адамдар ошондон кийин эч кимге кол салган жок. Мен чын айтканда биринчи барганымда буларга барып, булар менен сүйлөшкөн маалда корккон эмесмин. Негедир корккон эмесмин да. Ал эми кайра кайтып машинага келе жатканда мен ойлодум, кайсылыр бир убакта, кайсы бир мынтыктан көтөрүп турган автоматтан качан ок чыгаар экен, качан ушул огу келип ушул мага артыман тиер экен деп ар бир кадамымды эсептеп жылып аттым да. Бирок ошол маалда мен келе жатканда да ойлонуп аттым да, эгерде капыстан ок чыгып мени артымдан ата турган болсо, мунун бардыгын мен өзүм үчүн же жеке үй бүлөм үчүн эмес, ушу элим үчүн, кыргыз элим үчүн жасап атам деген ойлор келип атты да магачы. Ошол күч кубат берип атты. Ошо менен келип машинага отуруп кеттип. Туура мен ошо 2010-жылдагы июнь окуялары, Каргашалы окуялар менин ошол адам катары менин өмүрүмдөгү эң бир чоң бир жүрөгүмдө, акылымда, эсимде так калтырган окуялар болуп калып атат да. Ошондуктан ошол окуялардын хронологиясын мен билген, мен көргөн, мен катышкан хронологиясын баштан аяк даярдап, мен китеп даярдап атам да. Ошол мен даярдаган китепте 2010-жыл тарых сабактары деп аталат. Китепте көптөгөн саясатчылардын, көптөгөн белдүү адамдардын, мамлекеттик ишмерлердин, мамлекетте кызмат кылгандардын, жана бүгүнкү күндө да кызмат кылып аткан адамдардын аттары аталат. Алардын ошол окуяга тийиштүүлүгү, кандай деңгээлдеги тийиштүүлүгү, оң жана терс таасирлери боюнча аттар аталат. Чынында көптөгөн адамдар менен капа болушу мүмкүн. Көптөгөн адамдарга бул өтө каттуу тийиши мүмкүн. Бирок мен чындыкты айтууга милдеттүүмүн. Мен бирөөнү жакшы көрүп, бир саясатчыны жаман көрүп, ал окуяларды бекитип кое албаймын. Ал жерде болгон окуялар, мен сүйлөшкөн адамдар сүйлөшкөн, ошол жерде көпчүлүктүн болгон кайгысы кимдин кесепетинен болду, эмне үчүн болду, жана муну кантип токтотсо болот деген өзүмдүн жеке анализимди чыгарып, ошол китепке топтоп атам да. Кудай буйруса, бул китеп бүгүнкү күндө бир 60-70% бүтүп калды. Негизинен бардык окуяларды менин көзүм менен гана жазып даярдап атам. Бирок ошону бир мен эми жазуучу эмесмин, же мен бир мындай бир чыгармачыл адам эмесмин. Бирок ошону чыгарма түрүндай бир иреттеп жазганга азыр ошол бир жакшы адамдарды суранып атам. Бирок бул китеп чыкса, Кудай буйруса, мен үчүн өтө оор болушу мүмкүн. Мен муну сезип турамын. Оор болушу, көптөгөн адамдар менден кол үзүшү мүмкүн. Көптөгөн адамдар мени жаман көрүшү мүмкүн. Көптөгөн саясатчылар, белгилүү адамдар кайсыл бир деңгээлде өмүр бою мени жаман көрүп өтүшү мүмкүн. Бирок миллиондогон адамдар жакшы көрөт. Бирок бул чындык мамлекет үчүн керек. Бул чындык тарых үчүн керек деген ойду айткым келет. Качан чыгып болот? Кудай буйруса, бул китептин чыгышы 2020-жылы ушул Каргашалы окуянын 10 жылдыгына карата ошонун алдында чыгарабыз деген ойдомун. Эми мен жана башында айтып кеткеним, бийлик жооп бериш керек деп. Бүгүнкү күндө бийлик ошолордун алдын алганга милдеттүү. Бул окуялар эмне үчүн кайталанып келди? Себеби ошол маалдагы бийлик ээлеринин ушул окуяга бир ушундай окуяларга өтө чоң бир маани бербегендигинен келди да. Биз карапайым эл журт
жөнөкөй ошо өзбек калкы, жөнөкөй кыргыз калкы, булар мусулман бир туугандар. Буларды ошол убакыт ичинде, тынччылык убакыт ичинде бири-бири менен сиңиштирип, бири-бири менен бир тууган кылып, бири-бири менен мусулман калктыгыбызды сездиргенге биз аракет кылышыбыз керек да. Эгерде ушуну биз үлгүрбөй кала турган болсок, жана окуя дагы кайталанышы мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлоймун, Алла Тааланын алдында бир мусулман калк болгондон кийин биздин ишенген Аллабыз, карманган динибиз, жеген тамагыбыз, жасаган ишибиз бир болгондон кийин бир дүйнөдө тынчтыкта жашап өткөнгө бизде бардык мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышыбыз керек. Мен кыска айтайын, мен буну айттым го, мен бул маселе боюнча мен китептеримде өтө чоң анализ беремин. Мен кыска айтайын, эки гана чоң бул эки чоң бир себеби бар бул окуянын чыгышына. Биринчиден, апрель окуясындагы төңкөрүш бул бир себеп. Экинчиден, ошол апрель окуясынан кийинки келген бийликтин, убактылуу өкмөттүн элдин тынчтыгын, мамлекетти сактап калыш үчүн эмес, өзүнүн жеке бийлигин сактап калыш үчүн кылган аракетинин негизинде ушул улут аралык жаңжал чыкты. Жана мен муну толук анализде берүүгө мүмкүнчүлүгүм бар. Эми мындайда, бүгүнкү күндөгү бийликтен талап кыласыңбы, талап кылбайсыңбы, бул бийликтин аткара турган өзүнүн милдеттери да. Кана биз талап кылган нерселерди аткарып кыла турган болсо, биздин дүйнөбүз, мамлекетибиз азыр башкача болот эле. 2010-жылдан бери какшап айтып келе жатамын. 2010-жылдан бери көптөгөн маселелерди көтөрүп келе жатамын. Бирок ошонун баардыгы эле көпчүлүк аткарылбай жатпайбы? 2010-жылы ошол июнь окуяларында түздөн түш катышкан адам катары, ошол жерде ичинде арасында жүргөн адам катары мамлекеттен, мамлекеттик органдардан бир да жолу рахмат деген сөздү уккан жокмун да менчи. Себеби биз ошол маалда элдин тынчтыгын, элдин биримдигин сактап калууга, мамлекетибиздин бүтүндүгүн экстремисттерден сактап калууга аракет кылып жүргөн маалда, ошол убактагы бийлик өздөрүнүн бийлигин сактап калууга аракет кылып, бизди элден бөлүп, жаман көрсөткөнгө аракет кылып чуркашканда. Ошондуктан азыркы бийлик эсине келер деген ойдомун. Азыркы бийлик эсине келиш керек деген ойдомун. Бирок мамлекет тарабынан, ошол мурдагы бийлик тарабынан, мамлекет тарабынан эч кандай бизге рахмат айтпады деп мен өкүнбөймүн. Себеби дегенде, мага эл рахмат айтты. Эл журтум, ошол жерде аралашып бирге жүргөн элим, мусулман калкым, өзбек, кыргыз калкым мага рахматын айтты. Мага алкышын билдирди, ыраазычылыгын билдирди. Мен ошого ыраазымын. Сиз мени дагы айттырууга мажбурлап атасыз. Бирок мен айтып макул айтайын, 1 мүнөттүн ичинде аракет кылайын. Ошол маалда эгерде биз чыгып, элди токтотуп, элди ынтымакчылыкка чакырып, экстремисттерди, улуттук экстремисттерди мамлекеттен кууп, алардын кылган кылмыштарына бөгөт коюп, аларга каршылык көрсөтпөгөнүбүздө мамлекетибиздин бүтүндүгүнө чоң жарак кетет эле. Себеби дегенде, ошол маалда бийлик жок болгон. Бийлик качып кеткен. Эч ким калган эмес. Бул боюнча мен так маалыматтар менен айтамын. Губернатору дагы, шаардын бийликтери дагы, коменданты дагы эч кимиси калбай качып кеткен. Бир гана мен ачык айтып кетишим керек. Бул маселени мен дагы айтамын, өзүм рахматымды айтып келе жатсам, дагы айтамын. Жалал Абад облустук УУДунун башчысы өзүнүн жеке составы менен толук бойдон кызматта турушту. Жана Жалал Абад облустук ГКМБнын башчысы
өзүнүн жеке составы менен толук бойдон кызматта турушту. Булар кызматын таштап качкан жок. Мына ошолор менен биргеликте биз ситуацияны мындай бир жөнгө салганга аракет кылдык.